Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, Талас областынын тургундары кандайсыздар? Мен азыр Талас областындагы Айтматов району Аманбаев айылына келдим. Өзбекстандан келген коногубуз Асатбектин жазган иштерин көрөйүн деп келдик бул жака. Кандайсың? Жакшы, солар жакшы. Жакшы, иштериң кандай болуп атат? Ден соолугуң кандай? Ооба, жакшы, рахмет. Эми бул тепкичтер жөнүндө бир маалымат берип койчу. Мындай куюлган тепкичтерди мен биринчи жолу көрүп атам, усталардычы, силерден көрүп атам да. Эми өзүң бир маалымат берип кой. Бул тепкичimiz полный овальный лестница болуп, таглары ачык, без стойка турат. Без стойка турат. Азыр буну азгенче болду куюп алганыбызга. Бүгүн куйдуңар да? Опалубканы снимать кылып, чечип, полный ошо хавада турат да бу. Бул лестницабызга келедиган болсок, ака. Жакындан келип. Хоп. Жагоч, арматура, цемент, шагал болса, шу тепкичimiz бүтөт. Бүтөт. Ошондо бул мындай овальный өтө жакшы куюлган тепкич экен, көрүп тургандайчы. Анан этек жагы кичине жайылып кенен болот экен, Жайылып, сонун сулуу болот да. Сулуу болот экен. Анан негизи бул лестница куйган жердин мындай немеси кандай болуш керек? Кенендиги. Бүйүклүгү 3 метр. Хоп, 20 ступенька түшкөн. 20 ступенька. 15ге 30дан. Овальный болгон жойлары ян бир 30 см аяк батат. Бийик болуп калбайт. Бийик болуп калбайт. Бирок мындай овальный болуп чыккангачы экинчи этажга. Биякын кенендиги кандай болуш керек дейм да, комнатанын. Хоп, комнатаны 3,5 метр, 3 метр. Энд тепкиччи высотасыга барака эниге карап жасап, шундай лестница куюп берет. Ошо Кыргызстанда Жет областында бригада бар. Ооба. Анан силер Талас областында жүрөсүңөр, жакшы экен. Бүт эле Өзбекстандан келген туугандар да ошо усталар, Ооба, баары Өзбекстандын балдары, өзүнүн туугандар. Шундай категорияда каталог кылып жасап берет. Анан эми бунун кээ бирлер бааларды сурап калат да, эмнесин кандай кылып эсептейсиңер ошондо? Хоп, биз бул лестницаны бийиклиги 3 метр болса, 15 000 сомдон 17 000 сомго жасайбыз. 3 метрде жараша экен, анан сложностуна жараша болот, Ооба. Анан бул куюп бүткөн немелерин жасайсызарбы? Чекесиндеги кармагычтарын же ушмайдан башка перила жасайбыз. Перила жасайдыган балдарыбыз бар. Өзүнчө балдарыңар бар, Ооба. Тепесин жамаштан ошибка кылып, сонун кылып жасап. Бунун үстүнө да ошибка кетет, Ошибка жыгачтан. Жыгачтан ошибка болуп, анан тумбалар ham жыгачтан болот да. Бул эми там бүткөндөн кылынабы ал же сразу кылып кетесиңер ошону? Мана отделкалар болгондон кийин келесиңер. Будан башка да эмне жумуш кыласыңар силер эми? Хоп, биз немеде Евро ремонт кыласыңар? Ремонт, хамма баары бар да. Бригада бар жасагандар. Мана тепкич жасагандан кийин буну тепасыга жагачтан ошибка кыладыган балдар бар, бригада бар ундан. Кимге шунака тепкичти тепасыга ошибка жасаш керек болса, yo кимгедир шунака тепкич жасатмакчы болса, айтса өзүбүз сонун кылып жасап беребиз. Будан полный решетка кылып токуп чыгып, кармаштырып, кирпичтерге полный кармаштырып, өзүбүз шундай мощно кылып куюп беребиз. Куюп бересиңер, Эми анча-мынча ушул Бишкектен башка жактан бүтүргөн жумушуңар бар да, ошону мен этегинде сүрөттөрүн коюп коем. Буюрса менин көрүүчүлөрүм көрүп, экранга телефон номериңерди жазып коем, ошого байланышат да. Буюрса анан Евро жазган бригадабыз бар деп атпайсыңарбы? Бригадириңердин телефонун жазып коем экранга. Ошого байланышып, дагы башка жумуштар боюнча чалат. Жарайт. Азыр эми бир үстүлөрүнөн бири көрүп коелук бунун кандай коюлганын, элге ошо кызык болсо керек. Мына туугандар, үстүнө сиздерге көрсөтүп берейин. Өтө сонун коюлуп туруп туугандар, мына гладкий болуп, овальный болуп кеткен экен да. Көрсөтүп берип коелук, кандай болду да. Чыгып. Шады менен чыгып атабыз. Мынакей. Бул овальный болуп келгенде бурчтары да ушунчалык кенен болот экен да. Чыгып түшкөнгө жаш балдарга, картаңдарга мындай удобный болуп да, мына жактан кенен болуп түшүп тургандар. Аябай жакшы. Азыр ылдый түшүп дагы кожоюндан бир аз
маалымат алабыз. Жагып атыптырбы? Так сонун экен да. Ассаламу алейкум, эл журт. Кандайсыңар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Ага ушу усталар келген. Алыска Өзбекстандан Намангандан келишти. Бул жигиттер кыйын жигиттер экен. Булар мындай иштерди мен Жалал Абадтан, Оштон көрчүм эле, Өзбекстандан көрчүм эле, Кудай буйрса Талас жерине эле келди, Кудай буйрса. Бул аябай оор татаал нерсе экен. 3 күндөн бери балдар иштешип атат, байкадым баарын. Кудай буйрса бүгүн бүтүштү. Анан кийин бул балдардын колуна дарт бербесин. Малац экен. 3 күндө 3 бала болуп, 2 бала болуп келип жазап кетип башты, Кудай буйрса. 2 бала болуп бүтүптү. Анан кийин бул лестницанын мага жакканы, бул полный армированный болот экен. Полный бунун формасын турецкий деп коет экен. Ошо турецкий овальный болуп чыкканы мага аябай жакты, Кудай буйрса. Бул турецкий формада деп коет экен. Анан кийин бул экинчиден бул ступенька жеңилдик экен да. Бийиктиги менен биягыны, турасы менен бийиктигин тура келгени жакшы экен да. Басканда чарчабайсың да, үстүнө кесип барасың, чарчабайсың. Кээ бир лестницалар оор болуп калат, бийик болуп калат. Булар аябай жеңил экен да. Анан кийин бул жигиттер жакшы экен да. Жигиттердин иштегени жакты мага аябай. Малацы. Качественно иштейт экен. Ошонун сыяктуу. Бул жигиттер менен бир айдан бери күтүп коюп атам. Кактан байланыштың бул жигиттер менен? Жалал Абадта бир тааныш бар, ошондон телефонду алып буларды таптым да. Анан кийин Таласка келишип, бул жигиттин ошо биздин өрөөндө, биздин райондо экинчи ступенькасы, экинчи лестницаны куюп атканы да бул. Анан кийин ошондо келип куюп беришти да. Анан кийин ошо бизде ошо айыл жергесинде темирден кылган, нейден кылган оорураак экен. Анан кийин бетондон кылган аябай бекем шыктуу болот экен. Негизи темир карана бетонго өтүш керек экен да. Бетон бекем болот. Сунуш, сунуш да. Армированный болот. Мисалы Совет убагында полный эле бетондо болуп келген. Эмелердин баары цементтелип, бышык болгон да. Канча жылдан бери турат. Ошондой эле качество да булар. Жигиттерге анда ден соолук каалайбыз. Ден соолук, малацы. Берекесин берсин. Колун берип кой.